Күү баян аттуу музыкалык берүүнү баштайбыз. Бүгүн сиздер бул уктуруудан Абактын кашка аргымак аттуу күү баянын угасыздар. Музыкалык берүүнү Асан Кайбылда уулу алып барат. Абактын кашка аргымагы. Кандай гана музыкалык чыгарма болбосун, элге канчалык тараса, анын аткарылышы жана аталышы ошончолук өзгөрүүлөргө учурап, же вариантташып кетери белгилүү. Революцияга чейинки комузчулардын, анын ичинде Абактын да күүлөрү ушул мыйзам ченемдүүлүктөн четте калган эмес. Көл өрөөнүндөгү Кемин жана Нарын аймагындагы кеңири белгилүү күүлөрдүн бири Абактын кашка аргымагы болуп эсептелет. Комузчулар бул күүнү ар кандай атап чертип жүрүшөт. Бирлери кашка аргымак же кара кашка аргымак деп аташса, кээси автордун ысмын кошо тиркеп Абактын кашка аргымагы же Абактын кара кашка аргымагы деп да аткарышат. Абактын кашка аргымагын Карамолдо Ыбырайда чертишкен. Кыргыз үн алгысынын музыкалык алтын фондусунда Асаналы Кыштообай уулунун, Бектур Осмон уулунун, Асылбек Эшмамбет уулунун жана башка 17-18 комузчунун аткаруусундагы Абак күүлөрү сакталып турат. Эми ошол күүлөрдүн бирин Акысбек Дүйшө уулунун аткаруусунда тыңдай отуруп, сөзүбүздү андан ары уланталы.
Залқар комузчу ыбырай абактын кашка аркымагын зор шыктануу менен өтө берилип аткарчу. Бир жылы Ысык көлдөгү чоң кызыл суу айылына концерт коюп барып калдык деген эле ыбыкем бир жолку күү маегинде. Кечки конок алган үйдө артисттер өз өнөрлөрүбүздү көрсөтүп жаттык. Бир кезде кезек мага келип, атын айтпай туруп, абактын кашка аргымагын черттим. Төрдө салаваттуу байбиче отурат эле. Балам, күүңдү кайталап чертчи, деп суранып калды. Комуз тилин билген адам гана күүнү кайтара уккусу келет эмеспи? Бул киши бекеринен суранган жок, дедим ичимен. Комузумду кайта буроосуна келтирип, көңүлдөнүп чертип бердим. Балам, күүнү жакшы черттиң. Кудай өмүрүңө береке берсин. Бул күүнүн ээси менин абышкам абак деген болот. Абышкам тирилип келгенде эле болбодубу? Кулагыма алда немедей угулуп кетти го, деп байбиче кубаныч сагынычтан көзүнөн жаш сүрккен эле. Bir 1980 жылы комузчу Асаналы Кыштообай уулуна кезигип, кашка аргымак күүсүнүн баянын сурамжылаганымда төмөнкүлөрдү айтып берген эле. Кашка аргымак көл башы жетөгүздөгү абак дегендин күүсү. Бул күүнү устатым ыбырайдан үйрөнгөм. 1958 жылы Кытайда Үрүмчү шаарында майда улуттардын адабият жана искусствосунун кароосуна катышып, абактын кашка аргымагы менен өзүмдүн аскер маршы деген күүмдү черттим. Ашым деген көк сандал аттуу күүнү домбурага салды. Бизди жетектеген адам кашка аргымак кайдагы окуяны баяндайт, деп сурап калды. Күү тарыхын мен мындайча таржымалдап бердим. Кашка аргымак баяны мындан 70 жыл мурун Союзда кыргыз журтчулугунда болгон окуя. Рекмат акенин Кенжеке деген байбичесинен 8 эркек болуп, анын Серкебай деген уулунан Кыштообай аттуу баласы, Серкебайдын уялаш агасы Түркөбайдын Ниет багы колду болуп каза болот. Өлүгеси тарап кун доолаганда абак кара кашка аргымагына 14 жашар кызын мингизип барып алдына түшкөн. Чымырбай деген нарктуу карыянын калыс бүтүмү менен кыз да кара кашка күлүгү аты да абакка кайтарылып доо бүткөрүлгөн. Кыштообайдын өлүмү тымтым болгондон кийин кара кашка күлүктү чапкан кыз бойго жетип, Дөөлөс Чекир ажынын иниси Шайымбет дегенге күйөөгө чыгат. Bir жылдан кийин кызды атасына төркүлөтүп жиберип жатып, кайнатасы келинине, кыз энчисине кудамдын кара кашка күлүгүн сурасын, деп айтып турат. Кыз күйөөнү колдон келишинче коноктоп узатаарда, кызым, энчилеп берейин, эмне сурайсың, дейт атасы. Ата, душман көзүнө кара кашка аргымагыңды эле минип чыгайын. Өзүм билген сырдан амал эмеспи, дейт кайнатанын айткан сөзүн эки кылбай. Бул сөздү уккан абак чоочуп кетет. Кайта сыр билдирбей, ары карап ыйлап, бери карап күлүп туруп, күлүктү күйөө баламысың, эркектен эмеспи, дейт. Кара кашка аргымак бутатын узап барып, кайта кайрылып, ачуу кишенеп алат да кан сийип жиберген, дейт. Абак күлүк атынын ажыраганына кейип турса да, анын багы байланганына чындап көзү жетип, ичи туз койгандай атышат. Үйүнө чуркап кирип, керегеде илинип турган комузду алып, иштеги арманын кылга салып, жарданып карап тургандарды ыйлаткан, дейт. Айткандай эле кийин күлүк басынып, ат чабыштарда бир да жолу байгеге илинген эмес экен. Күүнү чертсең баянын айта черт, дейт эмеспи? Эми таасын комузчуларыбыздын бири Асанбек Кыдырназар уулунун күү баянын айта черткен кашка аргымагына да назар оодаралы. Асаке, көлдүн тескей жагында Абак Түркөбай уулу деген чоң комузчу болгон экен илгери. Ошол Абактын дагы
bir kança küylörü kийинки urpaktarga kaltırıp ketken eken. Uşul boyunca bilgeningizdi айтсаңыз. Мен бұл абак жөнүндө уламыштан уккан көп. Биз эл аралап, журт аралап көп жүрдүк. Артисттер болгондон кийин ошол айылдагы аксакалдар, ошол абакты көрүп билип калгандар, ошолордон уккан кеп. Көбү жалган көп үчүн, көпчүлүктүн көн үчүн көрүп турган киши жок. Жарымы жалган, жарымы чын, жаандардын көн үчүн жанында турган киши жок деп Раматылык Сакем айткандай. Өзүбүз көрбөгөндөн кийин, жанында турбагандан кийин баягы элден уккан, сөзүн кармап калган, күйүсүн кулакка жазып калган мына ошол Абак Аксакалдын Торгашка деген күйүсү. Абак Аксакал башка чукагыраак киши экен, элдин айтымына караганда. Анан бир туугандарынын кызын багып алып, ал кыз бойго жетип, ал кыз турмушка чыгып, илгерки кыргыздын салты боюнча кыз турмушка чыккандан кийин бир жылдан кийин төркүлөчү экен. Ошол төркүлөчү убагы болуп калганда кыздын кайнатасы: "Эми төркүлөгөнү баратасыңар балам. Мындай отур, мен бир кеп айтайын. Абак Аксакал ол өзү көптү билген, түшүнүгү бар адам. Силер бир ай жүрөсүңөрбү, бир жыл жүрөсүңөрбү? Кайра тартарыңарда силерди отургузуп алып, не балдар, эми ыраазы болуп кеткиле, эмне аласыңар деп сурайт. Ошондо кидем алам дебегиле балам, бозүй алам дебегиле, тиги муну деп айтпай эле, ошол ата мени балам деп санасаңыз, торгашкаңызды бериңиз деп гана кейін ошону сурагыла, башка эчтеке албагыла деп үйрөткөн экен. Мына ушуну менен балдар төркүлөп келип, анан жүрүп, анан кийин келерде Абак Аксакал күйөө баласы менен кызын отургузуп алып, кана балдар отургула, чай ичип бата кылып, ак батасын берип, эми балдар эмне кааласаңар айткыла, силерден аяй турган эчтекем жок дегенде, баягы кыз ата торгашкаңызды деп гана жер карап койгон экен. Ошондо Абак кичине унчукпайраак туруп, балам, ал адамдан хайванды аямак белем. Ал бирок урга тиминер жайы жок эле, күйөө балага токуп бергиле деп анан тышта балдарга, жигиттерге тапшырма берип, торгашкасы менен учурашып коштошкону жанына барса, баягы такай эле окуранып, мындай башын ылаңдаган сыяктуу эркелеп, антип минткен торгашка жок, шунаңдап, кош куруп, тебүүчүдөй болуп, ушинтип калган экен дейт. Жарыктык. Анан жалынан сылап, маңдайынан сылап, анан эми кош эми жакшы бар эми деп аты менен коштошуп, кичине жашып да кеткен Кудай билет. Эми ал кишинин экеле эрмеги бар экен да, ошол үйгө кирсе комузу, сыртка чыкса ошол торгашка аргымагы. Дуанга байге бербеген ат экен ошол. Эми балдар эми аттан калайлап, күйөө балага атказып, анан жазган эми кошкула жакшы бар деп боз үйдүн алдында карап тургандан торгашка мындай бутатым жака, бутатым теңге баргандан ооздукту тиштеп алып, Абакты карай мышык болуп тикесинен тура калып, кишинеп жиберген экен. Ошондо Абак чыдабай кетип, боз үйгө кире ачып, боз үйдө керегенин башында илинип турган комузун алып, торгашка аргымаган
Torgaş kargımağım dep arman kılıp çertken güydey. Айтмакчы, Комузда Жөөгалды аттуу кеңири белгилүү күү бар. Карамолдо Ыбырай бул күүгө абакты eelик кылып чертишкен. Балким Ачкөз кудасынын алдыртан жүргүзгөн кытмыр амалы ат эрдин канаты болуп турган заманда жайдак аттуу жалаң тондуу комузсунун алпештеп минген күлүгүнөн ажыратып жөө калтыргандагы бул окуя турмуштагы эң оор сокку катары комузсунун жүрөгүнө каратак салбай коймого меселе. Кашка аргымак күйүтү балким жөө калдым деген ат менен комузда чагылдырылышы дагы ажеп эмес. Жөө калды Ыбырай Тумануулунун аткарысында.
Сиздер абактын кашка аргымак аттуу музыкалык берүүнү уктуңуздар. Берүүнү даярдаган жана алып барган Асан Кайбылда уулу. Өн режиссеру Талантбек Мамбеталы уулу, редактор Жээңгүл Ысак кызы. Саламатта калыңыздар.